Үйлөнүп жатканда, турмушка чыгып жатканда биринчи жакшына ойлонуп туруп анан турмушка чыгыш керек. Ойлонуп туруп анан үйлөнүш керек. Анан келин издеш керек. Кандай келиндерди издешим керек? Кандай кыздарга мен үйлөнүшүм керек? Кандай эркекке турмушка чыгышым керек? Балдарымды, кыздарымды кандай тарбиялашым керек? Келин өзүмө тапканда, өзүм балама бир келин издеп атканда, же болсом кызыма бир күйөө бала издеп атканда кандай кылышым керек? Башынан ошол жактан башталыш керек да. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi deyip biro köpçülük ulamlar bu hadisin dastavernost ekendigine, sahih ekendigine köp sözlerdi kılgan ulamalardan sözleri desek bolot. Demek kim sый urmatına karap egerde üylönө turgan bolsa, korduğu güçöyöt yaşooda, baylığın karap üylönө turgan bolsa, anda kembagal jakırçılığı güçöyöt. Kimde kim egerde ata tegini karap turup üylönüp algan bolsa, al adamdın kayra tömöndösünün sebebi bolot. Kim Allah'tın hükümün turguzayın, gözümünü saktooga sebep bolsun, jakşı baldardı, perzentlerdi dünyöge alıp kelүүгө sebep bolsun, ушул аялым менин тозоктун ортосунда перде болууга себеп болсун деген жакшы ниеттердин негизинде жакшы нерселерди карап туруп эгер үйлөнө турган болсо, анда ортолорунда Кудай Таалам берекет берет, жашоолоруну жылуу үй бүлөлүк институту бекем болот дейт.